mıyzamın berenelerini jana başkalardı keltirip montu adamlarını başa aylandırbaş керек. Eğer kimlik birösü bugünkü malumat dokusu kelbese, же bugünkü malumatты elge, коомчулукка толук жеткениnden корко турган болсо, это другой вопрос. Так. Эмне үчүн биз ушуга чейин мына президентибиз ачык өткөргүлө деп акыры кече 2 күн алдын айтты. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук. Bunun en negizgi meselesi ошол biz жасап келген келишимдердин, Өзбекстан менен түзүлгөн келишим долбоорлорунун, коюлган протоколдордун бир чекелерин, кайсыл бир өздөрүнө керектүү жерлерин кыркып алып, элге туура эмес маалыматтарды берип, элди эптеп көтөрүп, каршы чыгартып, ушуларды өткөрбөгөнгө гана аракет болгон аракет. Мен азыр толук маалымат беремин. Бул протоколдор эмне экенин, биздин мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз ушул биз койгон протоколдордун утулуп атабы? Кайсыл жерден бизге пайдалуу, кайсыл жерден зыян экендигин толук маалымат беремин. Бирок ошол маалыматтардын бардыгын, урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, сиздер биздин суранганыбыз боюнча, мына коомдук биздин ишмерлер отурат, агаларыбыз, эжелерибиз бардыгыңыздар отурасыздар, депутаттар. Биздин суранганыбыз боюнча азырынча мунун бардыгын камерага тартып, же телефондорго тартып, то есть башка өлкөлөрдүн мамлекеттердин адамдары да көрөт, алар дагы неме кылат, ошолорго жайгыбастан, мына силер уктуңар. Баарын ачык айтабыз. Көзүңөр менен көрөсүңөр, кулагыңар менен угасыздар, урматтуу депутаттар. Жүрөк менен түшүнөсүздөр, акыл менен түшүнөсүздөр. Андан кийин каалаган жака таркатсаңыздар боло берет. Ал боюнча эч кандай маселе жок. Президенттер кол койгондон кийин гана биз ачыктайбыз бул документтерди коомчулукка толук бойдон жетишине. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деген деп чечтик. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет.